Кийинки сөз суроо берүү үчүн Замирбек Дүйшалиевичке берилет. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Сабырбек Укушевич, сиз жооп бересизби, ким жооп берет? Могу Учкурган ГЭСте Кытай улуттук электро компаниясы менен биргеликте Dongfeng Electric Machinery Company дейт. Ушул 78.954.500 оңдоо иштери долбоор башталат экен 2022 жылдан 2027 жылга чейин. Ким жооп берет ушу маалымат боюнча? Замирбек Дүйшалиевич, электр станциялар ачык конун башкы директор орунбасары. Мына ушул 2022 жыл башталат экен да. Ооба. Анан 5 жылдык долбоор. Ооба. Ана быйыл башталса, ошол сиз билесиз, Учкурган ГЭСте Дамбада Шамал-Сай шаарчасынын эли ошол Нарын дарыясынан ичүүчү суусу пайдаланат да. Мына эртең долбоор башталса, ушул шаарчада 20 000 адамдан ашык калк жашайт. Кандай болот тагдыры? Мына кече региондордо жыйындарда эл менен жолугуп келдик. Элдин суроосу, суранычы ушундай болуп атат да. Эртең эл каяктан суу ичет? Же ушул аталган көрсөтүлгөн ушул 78.954.000 ичинде каралганбы ушул ичүүчү суу? Жооп берип коесузбу? Рахмат. Замирбек Дүйшалиевич, бул проект боюнча сиз айткан жана компания менен международный тендердин негизинде контрактка кол коюлган, сиз айткан суммага 78,9 миллион долларга. Мунун проекттин алкагында бизде Токтогул ГЭСиндеги эле гидромеханикалык оборудование, заторлордун ремонттуру болот. Анан Учкурган ГЭСинде 4 агрегат бар, ошо 4 агрегаттын полный заменасы. Анан водохранилищесинин акваториясында бизде заиление деп коет, жана балдырлар басып кеткен. Ошону тазалоо иштери каралган да. Эл менен элдин сууга болгон муктаждыгы боюнча биякта маселе көтөрүлбөйт, кандай обеспечение болсо ошондой эле менен кете берет. Бул режим боюнча ар бир жылы бирден агрегат токтотулат. Ошонун заменасы ошо бир жылда 8 айдын ичинде кайра алмашылып, кайра ишке берилип турат. Жыл сайын бирден агрегат. Мына эртең долбоор ишин баштаса, жумушун башталса, суу ылай болот да, булганат. Элге ошол каяктан суу тартып бересиң, таза сууну, ичүүчү сууну? Биздики азыркы убакытта мына Замирбек Дүйшалиевич, долбоор уже башталган. 31 августтан баштап Мажзалдын ичинде мостовой кран деп коебуз, ошонун реабилитация жумуштары. Быйылга 31 декабрга чейин ошол жумуштар каралган. 1 марттан баштап агрегат чыгарып беребиз. Быйылкы жылга бизге 23 жылга тазалоо иштери каралган эмес, анткени бизде проект ошо 2 пакетке бөлүнгөн. Биринчи пакетинде ошо жана балырды тазалоочу, акваторияны тазалоочу биз оборудованияны сатып алыш керекпиз. Бүгүнкү күндө донор менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Аны тиги донор айтып атат, ошону тиги подрядчикке эле берип койгула, подрядчик өзү сатып алсын деп. Биз айтып атабыз, экономия средств биз өзүбүз сатып алсак, ПМ менен, тендер менен арзаныраак алып калабызбы деп, азыр өзүбүз ошо оборудованияны алганга аракет кылып атабыз. Анын баары экология жактан общественный слушание болгон. Подрядчиктин өкүлдөрү менен тиешелүү органдары менен жазда барып, биз экологический совещание кылып, жергиликтүү элдер менен ага өзүнүн оценка воздействия на окружающую среду деген өзүнүн заключениясы бар проектке. То есть экология жагынан ага таасир бербейт. Эл менен жолугушуулар өткөн бир нече жолу. Туура айтасыз, быйыл жыйындарды өткөрдү. Быйыл тазалоо иштери болбойт экен да? Келерки жыл болот да? 23 жылы болбойт. Мен эми ошол жердин тургуну катары, эл өкүлү катары мен билем. Ошол дамбадан ичүүчү суу ошол дамбадан алынат. Нарын дарыясынан. Эмдиги жылы тазалоо иштери башталса, быйыл ошол элдин ичүүчү суусун чечип коюш керек да. Башка жактан тартабызбы сууну? Хорошо, мен маселени жазалайын, сизге өзүнчө кат жүзүндө дагы маалымат кененирээк берейинизге. Жооп берип коесуз, рахмат. Хорошо. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Кunduzbek Ошелевич.